Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'da. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly dostlar. Sabaqtар ustulantабыз жин жана шайтандар аламы. Өтүлүүчү маселебиз жиндерден тосулуучу, корголуучу себептер, куралдар. Ошол маселеде жетип келген жерибиз бул ла иляха иллаллах келмесинин фазилеттери, пайдалары. Ошол маселеде фазилеттерин өтүп атканбыз. Фазилет деген артыкчылыктары, жакшылыктары. Ошол ла иляха иллаллах келмесин түшүнүп айткан, түшүнгөн, тастыктаган, амалына арттырган пендеге кандай жакшылыктары бар деген бир мааниде кененирээк бул маселени өтүп атканбыз. Себеп дегенде эмне үчүн бул ла иляха иллаллах келмесин кененирээк өтүп атабыз? Бул жин жана шайтандар маселесинде. Себеп дегенде баары айтылып аткан ошол жерде нерсенин баардыгы ошо ла иляха иллаллах келмесине келип такыла турган нерсе. Ошол себептен эгер ошол нерсени пенде жакшы түшүнүп алса, ошого чейин айтылып аткан нерселерди жана ушундан кийин айтылып аткан нерселерди түшүнүш оңой болот. Себеп дегенде негизги максат ушул ла иляха иллаллах келмесин жакшылап түшүнүп алыш. Ушул маселеде дагы бир Куранда келген жакшылыктарды айтып атканбыз. Дагы бир жакшылыгы бул ла иляха иллаллах келмеси жакшы иштердин, жакшылыктардын эң жакшысы болуп эсептелет. Аллах Таала Куранда айтат: "Аузу биллахи минеш шейтонир раджим. Мен жаа бил хасанати фалаху хайрун минха." Кимде ким ошол күнү кыямат күндө кабар берип атат Аллах Таала, бир жакшылык менен келе турган болсо, анда ага андан да жакшы нерсе берилет дейт. Ушул сөздүн, Аллах Таала ушул сөзүнүн тафсиринде сахабалар айтышкан, Ибн Масуд, Ибн Аббас, Абу Хурайра сымал сахабалар жана бөлөктөр хасана ушул жерде хасана деген сөздүн мааниси деген бул ла иляха иллаллах деген. Ла иляха иллаллах деп айтышкан. Себеп дегенде эң жакшы Аллах Таалага ошо кыямат күнү ким ла иляха иллаллах менен келген болсо деген мааниде. Ошо ла иляха иллаллах менен ушу дүйнөдө ошону түшүнүп, ошол түшүнгөн акыбалда амал жасап, тастыктаган акыбалда ким кыямат күнү Аллахтын астына келе турган болсо, иманы менен, анда Аллах Таала албетте ага жаннатты берет, жана өзүнүн ыраазычылыгын берет, жакшыраак нерсени берет. Албетте. Хадисте келет, Имам Ахмадтын Муснат китебинде келет, Абу Зар радиаллаху анхудан, Абу Зар айтат: "Мен пайгамбарыбызга айттым" дейт. Аллахтын элчиси, мени ушундай амалга үйрөтчү, жаннатка жакындата турган жана тозоктон арылта турган, алыстата турган. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт: "Эгерде бир жамандык жасай турган болсоң, анын артынан дароо жакшылык кыл" дейт. Ошол жакшылык жамандыкты өчүрүп коет дейт. Бөлөк риваятта пайгамбарыбыз айтат: "Эгер жамандык кыла турган болсоң, артынан ошол замат жакшылык кыл, ошол жакшылыкка ошондой 10 эсе берилет" дейт. Ошондо мен айттым дейт, Абу Зар айтты дейт, ла иляха иллаллах келмеси жакшылыктардан болуп эсептелеби дегенде пайгамбарыбыз айткан: "Ооба, ла иляха иллаллах келмеси деген жакшылыктардын эң жакшысы" деген. Демек, жакшылыктардын эң жакшысы ла иляха иллаллах. Ошон үчүн пенденин тилинен ла иляха иллаллах эч бир түшпөш керек. Кайсы бир ой менен отуруп калган болсо, бир бош болуп турган болсо, бош болбосо деле тил менен дайыма ла иляха иллаллах Мухаммадур Расулуллах, ла иляха иллаллах деп ушул Аллахты жаңгыздоо келмесин дайыма айтып жүрүш керек. Себеп дегенде бунун пайдалары өтө көп. Ушул бардык ушул сабактарда айтып кетип аткан жакшылыктар бул Куранда келген жакшылыктар болчу жана бул ла иляха иллаллах келмеси улук келме, албетте айтканбыз. Ушул ла иляха иллаллах келмеси үчүн асмандар менен жер орнотулган жана бүт маклуктардын баары жаратылган. Жана пайгамбарлар ушул ла иляха иллаллах келмеси менен ушул үчүн түшүшкөн, жөнөтүлгөн жана ушуну баяндашкан. Жана китептер Аллах тарабынан ушул ла иляха иллаллахту тастыктап ошол үчүн жөнөтүлгөн. Жана шарияттар ошол Аллахтын шариаты кайсы үммөттө болбосун ушул ла иляха иллаллах үчүн орнотулган. Кыямат күндөгү акыбал дагы ушул ла иляха иллаллах үчүн болот.
кыямат күнүндөгү таразалар ушул ла иляха иллаллахтын негизинде өлчөнөт. Жана тозок менен бейиштин базары дагы ушул ла иляха иллаллахтын негизинде жүргүзүлөт. Жана момундар менен имандуулар менен имансыздардын айырмасы дагы ушул ла иляха иллаллахтын негизинде болот албетте. Демек, биринчилер менен акыркылар ушул ла иляха иллаллах үчүн суралат. Ошонун экзамен кыямат күнү ушул ла иляха иллаллахты ишке ашырдыңбы же ашырган жоксуңбу деген суроо менен жүргүзүлөт. Ошон үчүн кыямат күнү пенденин кадамы ордунан жылбайт, эки суроого жооп бермейинче. Биринчиси, кимге, эмнеге сыйындыңар жана пайгамбарларга эмне деп жооп бердиңер деген эки суроо. Биринчисине ошол Аллахты жаңгыздоо келмесин тастыктоо менен гана жооп бере аласың. Мындайча айтканда, ла иляха иллаллахты ушул дүйнөдө түшүнгөн акыбалда ошол ла иляха иллаллахты тастыктап амалыңа чыгара турган болсоң, ошол биринчи суроого жооп бересиң. Экинчиси, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды тастыктаган акыбалда гана жооп бере аласың. Ошо пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды тастыктап, ага моюн сунуп, сүннөтүн ээрчиген болсоң, экинчи суроого жооп бере аласың албетте. Демек, ушул ла иляха иллаллахтын жакшылыктарын, фазилеттерин саноо мүмкүн эмес. Пендеге бериле турган жакшылыктары сансыз деген сөз. Бериле турган сооптору, жакшылыктары, белек сыйлыктары, эки дүйнөдө тең бере турган фазилеттери сансыз деген сөз мааниде. Жана бериле турган ошол жакшылыктары акылга сыйбай турган нерселер. Акыл менен өлчөнө албайт. Кыямат күнү бериле турган нерселер ушул ла иляха иллаллахты ким ишке ашырып, түшүнүп, ошону тастыктаган болсо албетте. Ушул жерде токтоп турабыз. Бул ушу Куранда келген бир жакшылыктарын айтып кеттик. Демки сабактан баштап сүннөттө келген пайгамбарыбыздын ушул ла иляха иллаллах тууралуу келген фазилеттери тууралуу хадистерди баяндап кетебиз. Бүгүн ал эми азыр өтүлүүчү, дайыма үйрөнүүчү дуабыз. Бул сапардагы дуаларга токтолгонбуз. Ошол дуалардан дагы бир дуа, ким сапарда баратып, бир жерге эс алганы токтой турган болсо, бир жерге кыскасы жолдо, сапарда ошол көздөлгөн максатка жете электе бир жерге токтой турган болсо, айтылуучу дуа. Имам Муслим, Сахих Муслимде келет бул хадис. Хаулату бинту Хакимден келет экен. Ал айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан дейт. Кимде ким сапарда баратып, бир жерге токтой турган болсо, андан кийин мына бул дуаны айтса: Аузу би калиматиллахи таммати мин шарри ма халак. Ага ошол токтогон жеринен кетмейинче эчтеке зыян бербейт дейт. Аллах субханаху ва тааля бардык жамандыктан сактоочу зат, жаңгыз зат. Жана Аллахтан бөлөк зат бирөөгө эмес, өзүнө дагы пайда да зыян да келтире албайт. Ошол себептен бул хадисте пайгамбарыбыз ушундай зикирди үйрөтүп атат. Кайсы жерде ким токтой турган болсо, сапарда баратып, ушул дуаны айта турган болсо, аузу би калиматиллахи таммат дейт. Аллахтын кемелдүү ысымдары менен, келмелери менен, сөздөрү менен коргонуу сурайм деген мааниде. Бунун мааниси Аллахтын ошол фазилетинде, берекесинде, пайдасында кемелдүү болгон сөздөрүнө таяндым деген мааниде. Же болбосо бөлөк мааниси, мындайча айтканда, эч кандай кемчиликсиз, айыпсыз болгон сөздөрүнө таянам деген мааниде. Дагы бир мааниси, Аллахтын, алымдар айткан, Аллахтын келмелери деген сөз ысым сыфаттары менен коргонуу сурайм деген мааниде. Кыскасы, пайгамбарларга Аллах Таала түшүргөн бүт нерселер менен коргонуу сурайм деген мааниде келип чыгат.
пайғамбарларға. Мин шарри ма халақ дейді, ал жаратқан бардық зиян беруші нәрселерден. Бұл емде ғана зиян бербесін. Бұл малдар болу, айбандар болу, қандай зиян бере тұрған нәрсе болбосын, бұл барын қамтып кетеді. Бұл дуа ошол нәрседен, ошол Аллахтың кемелдүү келмелери менен коргонуу сурайм деген мааниде. Бұл өтө пайдалуу дуа болот. Себеп дегенде пайдасы, эгер момун мусулман ушул дуаны айта турган болсо, ошол малда, анда ошол дуанын себеби менен, Аллахтын каалоосу менен ошол жердеги бүт зиян берүүчү жаман нерседен сакталат, биринчиден. Экинчиден, бул нерседе дагы бир чоң пайдалар бар. Ошол айтуу менен бүт бөлөк коргонуу суроочу нерселерден сен кол жууп, ошолорду жокко чыгарасың. Мындайча айтканда, бир гана Аллах Таала зияндардан сактай алат. Себеп дегенде, мурун өңчө араптарда, эгерде сапарда баратып, бир жерде бир өрөөндө токтоло турган болсо, ошол өрөөнгө токтогондо, ошол өрөөндүн мырзасынан коргонуу сурайбыз деп сурашкан. Мырзасынан дегени, ошол өрөөндүн дегени, алардын максатында ошол өрөөндүн башчы жининен деген сөз да, жин шайтанынан коргонуу сурайбыз деген мааниде. Бунун да тарыхы узунураак, бирок маселе ушул нерсеге окшогон бүт нерсени четке кагасың бул сөзүң менен. Бир гана Аллах Таала менен жамандыктан жана зыян берүүчү нерседен коргонуу сурайсың. Ошол себептен бул Аллахтын жаңгыздыгын тастыктоочу дуа. Кайсы дуа болбосун, Аллахтын жаңгыздыгын тастыктайт дайыма. Ошон үчүн ким дуаны дайыма айтып жүргөн болсо, жүрөгү дайыма үзгүлтүксүз Аллах менен байланган болот, байланышта болот. Ошол себептен эң чоң пайдасы ушул. Зикир дайыма пендеге сансыз пайдаларды берет. Эң чоң пайдасы ошол зикирдин, ким ошол Аллахты эгер дайыма эстей берсең, Аллахтын сүйүүсүн козгойсуң сага болгон. Жана өзүңдө, жүрөгүңдө Аллах болгон сүйүү козголот. Аллах Таала бардык зыян берүүчү нерселерден бизди сактасын. Бир гана Аллахтан сурайбыз, коргонууну, жана жин шайтандардын айлакерликтеринен, уасвасаларынан, зыяндарынан бизди сактап койсун. Жана эң негизгиси, өзүбүздүн нафсыбыздан бизди сактасын. Эң негизгиси. Жана ошол сабактарыбызды ихластуу, берекелүү жана дайымдуу кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Görüşkünce sağ salamat olunuzlar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.